Акаев көптен бері айтып жүрөт. Криминал, бұның бардығы жалған. Мына ошо жерде біз келгенде эменин біз жанакы доктор Назаралиевтин имаратына чогулганбызда, Оштон келгендер, Жалал Абадтан келгендер, бардык тараптан түштөн келгендер ошол жерде чогулуп, мына ошонун арасында мен, Топчубек Турганалиев, Азимбек Бекназаров, Отунбай, бул биз эмне криминалбызбы? Биз ошо криминалдар менен мурун байланышып жүргөнбүзбү эмне? Эч криминал болгон эмес, биз жөнөкөй колонна менен келгенбиз. Анан кийин бул жактан Атамбаевдарды форумда чогулушуп, анан биз ошондо айтканбыз, Атамбаевге атайын жана Акылбек Жапаровду штабтын башчысы кылып, атайын шайлап туруп, түндүктө жалаң эле түштүктүкөлөр болбосун деп туруп, анан аны жибергенбиз. Ай, барып айтып баргын, эми Бишкек түндүк. Ошо өздөрү эле келсин, биз кичине күтүп турайлык десек, убакытты карабай алай чыкпайт. Ана чыгабыз, мына чыгабыз. Анан кийин биз ошого келгенден кийин эле өздөрү бул жерден баштап акшапка чейин адамдарын таярлап койгон экен, таяк менен. Көргөнсүңөр да, алар келип куралы жок аялдарга, жаш кыздарга, балдарга чабуул жасагандан кийин биринчи баары качты мындай дүрбөлөшүп. Анан кайтып токтогула дегенден кийин кайтып кыргыздын жанакы духу көтөрүлүп, ошо жанакы плиталарды жанакы талкалап, ошо менен ургулап туруп, ошо ургулаган бойдон урра деп туруп эле абыга кирип кетти деме. Биз аны токтото албай калдык. Ошон үчүн бул жерде криминал, мындай мындай дегени эч чындыкка жатпаган нерсе. Эми ал эменин Акаевдин өзүнүн мындай актануу жолунун бири деп мен ойлойм да. Эгерде ошондо келип, мына аянтка келип, убада берем, мына өкмөттү биргелешип коелук, мен экинчи шайлоого барбайм, ушул жерден колду коюп берем десе, бирөөкүңдө эмес, эч нерсе болбой, азыр жыргап, ушу өзүнүн элинин арасында жүрмөк болчу. Тилекке калса, ол өтө чоң күнөөлүү. Аны ошо күнөөсүн чептеп мындай жашырганга, жанагы криминал болду, тиги болду деп атпайбы. Анын күнөөсү биринчи аксы элин атканда, бул биринчи. Экинчи, биздин кыргыздын нукура жерди үзөн куугучтарды бергенде колду коюп туруп. Биз ошо именно ошонун негизинде чыкты да чатактын бардыгы менен.